Кепим кийип калбаш үчүн баарыңыздар алдын ала ушу кара суунун немесине алып келбеңиздер. Алып келсеңиздер дагы ушул акыбал кайталанбасын деп мен чыгып атам. Болбосо мен ушинтип интернетке хит болоюн деген аял меселем. 25 жаштагы Жашене маркум Айганыш Эсенбек кызынын өлүмүнө анын жакындары дарыгерлерде күнөөлөп жатышат. Маркум Кара Суу райондук төрөтканасында төрөгөндөн соң дене табы көтөрүлүп, өзүн жаман сезип жаткан. Бирок дарыгерлер 2 күндөн соң дароо үйүнө чыгарып салышкан. Ал учурда абалы оорлоп баштаган. Төрөгөндөн кийин кан калып калды деп ошо жердеги медсестра кызымды тазалаган. Тазалагандан кийин кызым ошондон баштап эле кичине өзүнө келе албай ысытма чыгып ошенте берген. Бирок айтса деле болбой кызымды ошол ысытмасы менен чыгарып жиберишкен. Өзүң таза чыкты деп эле. Анан кызым грипп болуп атканына байланыштуу ушу тамагым ортатышуга эле ысытма болуп аткан окшойм апа. Чык десе эле мен кантип жата берем апа, чык деп атат да деп чыгып кеткен. Жакындары кайрадан Кара Суу райондук төрөтканасына алып барууга аргасыз болушкан. Бирок райондук дарыгерлер Бейтапты облустук ооруканага жөнөтүшүп, Бейтап ошол жерде каза болгон. Дарыгерлер аны төрөттөн эмес, аккан оорусунан улам көз жумду деген тыянак чыгарып беришкен. Эгерде кызымды аккан оорусу менен ооруган болсо, месячный келгенде эле кансырап калбайбы? 2 баласын төрөп атканда кансырап калбайбы? Биринин аркасын бири жаап атат. Мына мен аккан болуп калганга чейин эже анализдер кызыңыздын начар чыгып атат. Ушундай болуп атат дегенде эч кандай аккан болушка мүмкүн эмес. Бирок алар дарыгерлердин чечимине ишенбей жатышат. Өздөрүнүн шалакылык мамилесинен улам каза болгонун негиз кылышууда. Анткени алар төрөттөн кийин Бейтаптын жаатынын чала тазалагандыктан ден соолугу начарлап кеткендигин айтышууда. Ал учурда врачтар күчтүү уколдорду берип, маркумду кыйнап коюшканын да кошумчалашты. Врачтар ушунчалык уста болуп калыптыр. Биз азыр мен не дешти билбей калдым. Жок нерселерди айтып издетти. Аларды таптык. Акыры барып этап кылып чозуп отуруп, мен ойлойм ушу күчтүү уколдор менен карындашыбызды кармап турду. Кыйнашты да ушунчалык кыйнаганда мен жүрөгүм канап турду ошол жерде. Билип турдум ошону. Эжең менен жездең сыртта ыйлап турса, не кыласың? Көрүп турам өзүм. Кирип сүйлөшөм, аны узартат, буну узартат. Жок нерселерди айтат, тапкыла деп. Аларды таптык бизче. Бирок акырында келип шылтоо таппай ошо акканга келип токтошту да. Лиш бу өздөрүн актап ошол жерден чыгып, өздөрү күнөөлүү эмес экенин далилдеп ушундай кылып туруп чыгарат экен акырындачы. Маркум Айганыш Эсенбек кызы буга чейин Орусияда эмгектенгендиктен ал жактагы анализдеринде каны аз экендиги көрсөтүлгөн эмес. Алар дарыгерлердин кайдыгерлигинен каза болгон кызынын өлүмү боюнча ишти улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлгө алуусун суранат. Анан бирок өлөр кызым өлдү. Өтүп кеткенден кийин ушу аламыма чыдабай кызымды дагы кескилегенге жол бердим. Себеби мен мынанын актыгына жетишим керек. Камчыбек Ташиев, сиздерге кайрылам. Сиздерди биз шайлап атканда өтө үмүт менен карапайым элдин ушундай нерселерин карайт деп мен шайлагамын. Сиздерге дагы деле үмүт артам. Себеби мындан башка көп нерселерге жардам берип атканыңыздарды мен билем. Ошолордун катарында мага дагы көз кырыңыздарды салып коюшуңуздарды өтө суранам. Ал эми дарыгерлер Бейтаптын өмүрүн сактап калуу үчүн жаатынын операция жолу менен алып салууга аргасыз болушкан. Ошентсе да Бейтап 5 күн бою комада жатып, өзүнө келбей каза болуп калган. Каны аябай аз кровотечение менен келген. Бизде сразу операция алынган. Маткасы алынган. Келгенде эле сиди жок болгон. Гематолог врачтар менен терминальная стадия, уже полиорганная недостаточность болуп, бизге келгенден ушул операциядан кийин бир да өзүнө келген жок, комада болду. Ушу полиорганная недостаточностьтан острый лейкоздун терминальный уже акыркы стадияда ошондон кайтыш болду. Бейтапты биринчи кабыл алган Кара Суу райондук төрөтканасынын бөлүм башчысы да коюлган айыптарды четке какты. Эч бири моюндагысы келген жок. Ал эми аталган оорукана жетекчилиги төрөткана кызматкерлери мындай шалакылыкка жол бербесин айтып, калкалоого алды. Тазаланган эмес. 2 суткада жакшы жаткан, температура жок. Баары жакшы, үйүнө чыгарылган. Төрөттөн кийин температура чыккан эмес, УЗИ обследование кылганбыз, маткасын. Алар таза чыккан. 2 күндүн ичинде выписка кылынган 48 сааттын ичинде. Ооруканага келген адам бардыгы жардам сурап келет. Ден соолугуна байланыштуу ооруканадан чыгарылганда адам айыкканда чыгарылат. Төрөткө келген адам
төрөгөндөн кийин толук ушунун ден соолугу жакшы дегенден кийин чыгарылат. Ошол сыңар эле бул Эсенбек кызы Айганыш деген кыз дагы бизге келип төрөгөндөн кийин аны биздин адистерибиз ден соолугу жакшы, үйүнө чыгарсак үйүндө өзүнүн баласын өзү карайт деген карай ала тургандыгын тастыктап туруп үйүнө чыгарышкан. Маркумдун жакындары Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылышкан. Учурда сотко чейинки өндүрүшкө алынып, экспертиза дайындалган. Мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган факт 2021 жылдын 22 октябрь күнү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кара Суу рейвине катталып, Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 152 беренесинин негизине чейин сотко чейин өндүрүшкө алынган. Соттук медициналык экспертиза даярдалып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Буга чейин маркум Айганыш Эсенбек кызы 2 наристени жарык дүйнөгө алып келген. Бул 3-чү төрөтү болчу. Учурда маркумдун жакындары Кара Суу райондук төрөтканасында буга чейин да ушуга окшогон кырдаалдар көп болгондугун, шалаакылык кылган дарыгерлер жазаланышы керектигин билдиришти. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.